Кыргыз-Кытай чекарасындагы айрым өткөрмө пункттар убактылуу жабылат. Жүк ташуучу чоң унаалар күндүзү жолдордон жүрүүгө тыюу салынат. Алдыда бул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде кабарлардын түшкү топтому. Студияда мен Айжамал Жобай кызы, саламатсыздарбы? Кыргыз-Кытай мамлекеттик чекарасындагы Торугарт автодорожный жана Эркечтам автодорожный өткөрүү пункттары убактылуу жабылат. Бул тууралуу чегара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, чегара 7-июндан 9-июнга чейин Кытай тараптын демилгеси менен жабылат. Бул күндөр аралыгында Кытайда күрүч майрамы белгиленет. Жарандар, унаалар 10-июндан тарта өткөрүлө баштайт. 1-сентябрга чейин жүк ташуучу чоң унааларга саат 9-дан кечки 8-ге чейинки убакта Кыргызстандын жолдорунда жүрүүгө тыюу салынат. Тиешелүү буйрукту Унаа жана жолдор министрлиги чыгарды. Мындай кадамга баруу менен Унаа жолдорун сапаттуу пайдалануу мөөнөтү узартылат. Жүк ташуучу унаалардын кыймылына чектөөлөр күндүзгү температура 28 градустан жогору болгондо киргизилет. Маалым болгондой, бул убакыт аралыгында салмагы 25 тоннаны түзгөн ири габариттүү жүк ташуучу унаалар жолдо жүрө албайт. Ал эми чектөөлөр жүргүнчү ташуучу гуманитардык жардамдарды жеткирген унааларга, ошондой эле уруксат берилген кооптуу жүктөрдү ташыган жана аталган министрликке тиешелүү жолдордун ремонтун жасап жаткан унааларга киргизилбейт. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү журналисттен кечирим сурап, кызматтан кетиши керек. Ушундай талап менен маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жана жарандык активисттер интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу өлкө бийлигине кайрылуу жолдоп, облус башчысы Туйгуналы Абдрайымовду айыптап жатышат. Буга анын кечээ 5-июнда Сокулуктагы окуяны чагылдыруу үчүн барган журналист кыздардын бирине орой мамиле кылып, сиздин жүзүңүз мага жакпай турат деп какшыктаганы себеп болду. Коомдук активисттер мамлекет өкүлүнүн мындай сөздөрүнө жана мамилесине мыйзамга баа берилиши керек деп жатышат. Абдрайымов өзү бул талаптарга азырынча комментарий бере элек. Ош шаарындагы Масалиев көчөсүнүн 64-дарегинде жаңы түшкөн көп кабаттуу имарат сүрдүрүлүп жатат. Анын мыйзамсыз курулганы Ош шаардык сотунун чечими менен ырасталды. Үйдү курган компанияга буга чейин эскертүүлөр берилген. Буга чейин 4-кабатка чейин курулуп өткөн имараттын мыйзамсыз экендигине тургундар нааразылык акциясына чыгып билдиришкен. Качан гана коомдук пикир жаралгандан кийин гана сүрдүрүү иштери башталды. Кененирээк Махбурат Алибаева айтып берет. Бул жаңы түшкөн үй 4-кабатка чейин көтөрүлүп бүткөнү калды. Бирок шаар тургундары өздөрүнүн нааразычылыгын билдиргенде гана коомдук пикир күчөп, имараттын мыйзамсыз экени ачыкталды. Мына ошондон кийин гана маани берилип, тийиштүү тараптар көзөмөлгө алган. Ушунун ордуна ама жеткирип берсе жакшы болот эле. Майда балдар акыры чоңоюучу өкмөттүн мына неменин кадрлары эле балдар чоңойсо баары өреле. Каалаган адам кайдан очо чыгарса казанчынын өз эркитейт ошол. Көп кабаттуу үйдүн курулушу мындан 1 жыл мурун башталган. Евастиль жоопкерчилиги чектелген коому куруп жаткан бул көп кабаттуу үйгө Ош шаарынын сотунун чечими чыккан. Анын негизинде бул үй сүрдүрүлүп жатат. Бизге 2019-жылдын 19-январ күнү аткаруу барак келип түшкөн. Ушул жерди бузуу жөнүндө аткаруу барак келип түшкөн. Биздин сот аткаруучу келип бир канча жолу сунуш кагаздарын берген, эскертүүлөрүн берген. Буга чейин компаниянын ээлерине бир нече жолу эскертүүлөр берилген. Ага кошумча мыйзамсыз делген бул объектинин ээсине 200 000 сом айып пул салынган. Бир нече жолу келип эскерттик ушул курулушту токтотуп туруу боюнча. Бирок тилекке каршы мына токтотпостон жергиликтүү тургундар аябай нааразычылык туулуп, бизге мэрияга келип аябай арыздарын айтып, өлкө башчылыгы сорунбай жемек ишке кайрылуулар жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу кечээ күнү бизге Ош шаарынын мэриясына, Ош шаарынын сот аткаруу кызматынан атайын кат келип түшүп, бүгүнкү күнү мажбур иретинде ушул объектти бузуп, алып салуу боюнча иштер башталды. Бир нече ай мурун Евростиль компаниясы Ош облустук сотуна даттануу жолдогон. Бирок тараптардын доосун Ош облустук соту кароосуз кайтарган. Евростиль жоопкерчилиги чектелген коомдун өкүлү тийиштүү тараптардан уруксат болгондугун айтып берди. Документтер бардын Бишкекке алып кеткен. Үйдүн курулушуна мына жерге үй кургула деп мэрия токтом чыгарып берген. Архитектура менен биргеликте градосоветтен токтом чыгарып берген. Ошонун негизинде стройка жүрүп атпайбы? Эске салсак, көп кабаттуу үйдүн курулушуна мындан 1 ай мурун Ош шаарынын Масалиев проспектисинин жашоочулары каршы чыгышкан. Учурда Ош шаары боюнча 28 мыйзамсыз курулуш объектилер бар экендиги аныкталган. Алардын ичинен 14-үнө сүрдүрүлсүн деген соттун чечими чыккан.
Махпурат Алибаева, Нурсултан Абдыкеримоğlu, ынтымак. Бүгүн 6-июнда Бишкекте парламенттин ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн мониторинг жана баалоо жүргүзүү деген темада аймактык форум ишин баштайт. Ага жогорку кеңештин депутаттарынан тышкары Евразия аймагындагы өлкөлөрдүн парламент өкүлдөрү да чакырылган. Күн тартибинде парламенттин ишин баалоонун Кыргызстандагы ыкмалары жана эл аралык тажрыйба, өкмөт менен жарандык коомдун пикирин эске алуу, алар менен кызматташуу маселелери бар. Кыргызстандын 120 мандаттан турган парламенти 5 жылга шайланат. Азыркы чакырылыш 2015-жылы шайланып келген. Депутат Асель Кудранова жазык мыйзамына өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Айтымында коомдук иштерге кимди тартууга боло тургандай кылып, өспүрүмдөрдүн жаш диапазонуна чектөө киргизүү керек. Бул жазалоонун альтернативдик түрү. Бала анчалык деле зыян келтирбесе, аны сөзсүз эле камакка албоо керек деди ал. Депутаттын айтымында коомдук иштер 4 категорияга бөлүнөт. Биринчи категорияда 14 жаштан 18 жашка чейинки балдарды 40 сааттан 60 саатка чейинки чектелүү мөөнөткө иштөөгө жибериш керек. Экинчи категориядагыларды 60 сааттан 80 саатка чейин, үчүнчү категориядагыларды 80ден 100 саатка, акыркы категориядагыларды 100дөн 120 саатка чейин иштетүүгө болот. Кылмыш кылган өспүрүмдөргө салынган айып пулду чоңдордуку менен теңөө сунушталды. Кыргызстандык жаш гимнасттар Казакстандын Жамбыл облусунда өткөн көркөм жана эстетикалык ачык чемпионатка катышып 14 медаль утушту. Бул тууралуу Ак Барс көркөм гимнастика клубунан билдиришти. Мелдеш 3-июнда өтүп, балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата уюштурулган. Мелдешке катышкандардын эң улуусу 12 жашта болсо, эң кичүүсү 6 жашта. Сиздер кабарлардын түшкү топтому менен тааныштыңыздар. Бул жана башка жаңылыктар менен кенен биздин сайттан да таанышсаңыздар болот. Ал үчүн ынтымак ЧКТ сайты сиздердин кызматыңыздарда. Мен сиздер менен коштошом, күнүңүздөр көңүлдүү болсун.